Азыркы учурда Кыргызстанда беговая дорожкалардын баалары 12 000 сомдон баштап 200 000 сомго чейин бар. Алардын айырмачылыгы эмнеде? Азыр сиздерге негизги көңүл бура турчу 5 критерийни айтып берем. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Биринчиси, бул беговая дорожканын өлчөмү. Беговая дорожканын негизги бөлүгү бул чуркоочу лентасы болгондуктан, лентасы канчалык узун жана кең болсо, ошончолук чуркаганга ыңгайлуу жана коопсуз. Эгерде сиздин боюңуз 1,75 сантиметрден узун болсо, же болбосо активдүү чуркоону кааласаңыз, анда лентасы 1,25ден узун болгонун алышыңыздар керек. Ал эми сизге жөн гана басканга керек болсо, ушундай кыска модельдерди көрсөңүздөр болот. Көпчүлүгү үйүмдө же бөлмөмдө орун аз деп ушундай кыска модельдерди көрүшөт. Бирок азыркы учурда жаңы модельдердин бардыгы ушундай жыйнап койчу функциясы бар. Бул сиздин бөлмөңүздөгү 1 метрге чейин орунду ээлейт. Экинчиси, мотордун кубаттуулугу. Мотор канчалык кубаттуу болсо, салмак көтөрүмдүүлүгү көп, үнү акырын чыгат жана иштөө мөөнөтү узак болот. Негизи беговая дорожкалардын моторлору аттын күчү менен эсептелет. Мисалы, ушундай арзан модельдерде 0,65, 1,5 аттын күчүнө чейинки моторлор салынат. Бул моторлор менен мисалы 80-90 килограммга чейинки адамдар гана колдонсо болот, же болбосо максимум 2 кишиге чейин колдонгонго болот. Көбүнчө мындай беговая дорожкаларды улгайган адамдарга же салмагы жеңил айымдарга колдонгонго ыңгайлуу. Анан кийинкиси мындай мотор күчтүү беговая дорожкалар. Модельдерде мисалы бул 3 аттын күчү салынган беговая дорожкалар. Бул беговая дорожкаларды мисалы салмагы 130 килограммга чейин же болбосо катуу чуркайм дегендер же үй бүлөсү менен колдоном дегендер үчүн ыңгайлуу. Көпчүлүк магазиндер беговая дорожка 130, 140, 150 килограмм салмакты көтөрөт деп сатышат. Бул доска көтөргөнү менен мотор ага ылайыкташтырылган эмес. Эгерде сиздин салмагыңыз 80-90 килограмм болсо, 2 аттын күчүнөн жогорку мотор менен, ал эми 90 килограммдан жогору болсо, сөпсүз 2,5 аттын күчүнөн жогорку мотор менен алышыңыздар керек. Ушул жерде маанилүү нерсе, көп магазиндер сатып атканда мотордун кубаттуулугун пиковый мощности жазып коюшат. Бул дегени, эгер мотор пиковый мощностьта узак убакытка иштей турган болсо, бат эле иштен чыгат дегени. Ошондуктан сатып алып жатканда инструкцияны жакшылап караңыздар. Үчүнчүсү, салмак көтөрүмдүүлүгү. Беговая дорожканын салмак көтөрүмдүүлүгү ушул декадан көз каранды. Эгерде сиздин салмагыңыз 80-90 килограммдан жогору боло турган болсо, ушул деканын калыңдыгы 15-16 мм жогору болгону жакшы. Дагы бир маанилүү бере турчу нерсеси, бул беговая дорожканын салмагы. Эгерде декасы калың, рамасы калың жана мотору чоң болсо, беговая дорожка ошончолук салмактуу болот. Жана мындай 20-30 килограммдык салмактагы беговая дорожкалар эч качан 130-140 килограммдагы адамды көтөрө албайт. Анткени рамалары ийилип, доскасы сынып, мотору күйүп кетиши мүмкүн. Кийинкиси угол наклона же подъем. Бул арзан модельдерде болбойт. Ушундай орточо модельдерде ручной болот, бирок бул көп көтөрүлүп түшпөгөндүктөн көп эффект бербейт. Ал эми мындай кымбатыраак модельдерде автоматический болот жана 15 градуска чейин, 18 градуска чейин көтөрүлөт. Бул кардио нагрузка үчүн же арыктайм дегендер үчүн эң керектүү функция. 5-чи критерий бул амортизация. Адамдын салмагы оор болгондо тизелерине, артка омурткаларына жана муундарына күч келет. Ал эми беговая дорожкада басканда же чуркаганда бул нагрузка дагы күчөйт. Ошол себептен муундарыңыз травма алып калбаш үчүн амортизацияга дагы көңүл буруңуздар. Мен сизге беговая дорожканын 5 негизги критерийин айтып бердим. Кандай беговая дорожка алам десеңиз, эми бул сиздин чечим. Баса беговая дорожка алам десеңиз, биздин WhatsAppка жазыңыз.